Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан Сузактагы дагы бир айылдын жолуна асфальт төшөлдү. Барпа айыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылында узундугу 1 чакырымга жеткен ички жол пайдаланууга берилди. Айыл эли чогулган ачылуу аземи Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өттү. Ушул мен өзүмүн турмуш жолумда ушундай иштерди тандап алганмын. Муну бир кебирлер көп адамдар жасайт, кебирлер бир шайлоо үчүн жасайт, кебирлер бир башка үчүн жасайт. Мен ушу өмүрлүк жолум ушундай. Өмүр өткүчө элге, журтка кызмат кылып кете беремин. Колдон келишинче. Бирок ошо кылган ишибиздин бардыгы элден бир нерсе талап кылуу үчүн эмес, элден бир нерсе алыш үчүн эмес, эң негизгиси Алла Таалабыздын ыраазычылыгы үчүн. Ушу Кудайым Алла Таалабыз ыраазы болсун кылган иштерибизге. Тапкан ташыганыбыздын берекесин берип, бала чака тууган урук эл журтубуз аман болсун деген максатта кылып келе жатабыз. Бул нерсе мындан ары уланып кете берет. Биздин кийинки муундарга сабак болсун. Жаштарыбыз бар, жанагы өсүп келе жаткан жаштарыбыз бар. Балдарга сабак болсун, бири-бирине айтышсын, бири-бирине десsin деп. Муну дагы бир жолу айтайын. Мен бир мактанайын, көрсөтөйүн, анан кийин ушу элден бир саясат үчүн добуш алайын деген ой эмес. Бул үлгү болсун деген максат. Үлгү болсун. Кийинки муундарга жакшылыктар бири-бирине жуксун деген максатта. Рахмат, тарыхта кала турган жигиттер. Кудай каласа ишиңер ийгиликтүү болсун. Бала чакаңар менен тынч болгула. Коллективиңерден жакшы болуп туруп, эл үчүн кызмат кылып жүрөлү. Эл силерге ыраазы. Алла ыраазы болсун. Жергиликтүү элдин кайрылуусу менен Камчыбек Ташиевдин жана анын бир туугандарынын демөөрчүлүгү астында айылдын жолу толугу менен кыска мөөнөттө асфальт алган. Айылдын жашоочулары Ташиевдердин үй бүлөсүнө жана жеке Камчыбек Ташиевдин өзүнө ыраазычылыгын билдирип, ак батасын беришти. Дагы өзүңүзгө кыркып алып, үйгө коюп коебуз. Şu oylagан maksatına Allah жеткизсин. Ошондо эле бала чакаңдын оз урматыны кошконуң менен кошо көргүн. Иштериңе ийгилик, ака-укаларыңдын бардык өмүр рызкысы Алла барака берсин. Шулардын да иштериге ийгилик болсун. Үй ичинин тынчтыгын берсин. Уул кыздарга бак берсин, инсаф берсин. Рахмат. Буга чейин аталган жол шагал болуп турган жана жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып келген. Мына Камчыбек Кыдыршаевич көп жылдан бери элдин көйгөйлүү маселелерин чечип келе жатат инебиз. Ага чоң рахмат. Мына бүгүнкү күндө дагы мына жаңы жолубуз салынды Жусупов Шарап көчөгө. Өтө жакшынакай болуп, мына элибиз, бала чакабыз асфальт жол менен мектепке каттап, заманбап жол курулду. Анан бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн бюджетибиз, айыл өкмөт датачада турат. Биз асфальт кылганга кудуретибиз жок болчу. Ушул кайсы көйгөйлүү көчөлөрдү айткыла дегенде ушул көйгөйлүү көчөлөрдүн баарын айтып, ошолорду кылдырып берип атат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.